Ырчы Анжелика Бекболиеванын жолдошу Урмат Бекболиев менен ажырашуу тууралуу жазган арызы боюнча боло турган соттук отурум бир тараптын элдешүүгө мөөнөт сурап кайрылганына байланыштуу жылдырылган. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. 12 мартта 1-Май райондук сотунда Анжелика Бекболиеванын арызы каралмак. Бирок эки тараптын бири элдешүүгө мөөнөт сурап жаткандыктан отурум 2 апрелге жылдырылды деп билдиришти басма сөз кызматынан. Эске салсак, Бекболиева ажырашуу тууралуу арызын өткөн жылдын декабрь айында жазган. Биринчи соттук отурум 2017 жылдын 20 декабрына белгиленип, ага Урмат Бекболиев келбей койгон. Ошондон бери улам жылдырылып келе жатат. Айта кетсек, ырчы Урмат Бекболиевке 2006 жылы турмушка чыккан. 10 жылдан ашык убакыт бирге түтүн булаткан түгөйлөр 3 кыздуу болушкан. Жакында эле ырчы Супер KG порталына 11 айдан бери жолдошу менен чогуу жашабай калганын билдирген. Ырчы Анжеликага жолдошу Урмат бир нече талаптарды койду. Кыргыз шоу-бизнесинде көп талкууну жараткан түгөйлөр ырчы Анжелика менен жолдошу Урмат Бекболиевдер азыркы тапта мыйзамдуу ажырашуу алдында турушат. Жубайлардын ажырашуу жөнүндөгү арызын сот 6 мартта караган. Ал эми мыйзамдуу ажырашуу соту 24 мартта болмокчу. Сотко чейин Анжелика менен Урмат өз алдынча сүйлөшүп, кеңешип жаткандарын кулагыбыз чалды. Анан да ырчы айымга жолдошу бир нече талаптарды коюп жатканын биздин ишенимдүү булактар билдиришти. Дин жолуна түшкөн Урмат Анжеликанын жабык кийинип жүрүүсүн, кыздары менен көбүрөөк алек болуусун жана башка талаптарды койгон. Ал эми ырчы айым Урмат мырзанын талаптары боюнча кандай чечим кабыл алганы азырынча белгисиз. Эгер жубайлар бири-бирине койгон талаптарын аткарышса, ажырашпай калуулары толук мүмкүн экендиги айдан ачык кеп. Булак Назар Ньюс.